Амансыздарбы достор, биздин көрөрмандар. Биз буга чейин жана неврологиялык оору менен жабыркаган Аша апа тууралуу чыгарганбыз, видео чыгарганбыз. Анда ага Паркинсон деген диагноз коюлуп, Туркиядан дарыланууга $30.000 керектелери тууралуу айткан элек. Тилекке каршы азыр ошол каражат дагы деле толук чогула элек. Биз жарыялагандан кийин бир $7.000 чогулганын айтты. Андан кийин өзүнүн балдары дагы достору, баласынын достору болуп чогулуп, дагы $2.000 чогултушуптур. Жалпы азыр бир $9.000 бар. Бирок дагы бир $21.000 керектелүүдө. Андыктан ушул орозонун күнүндө ушул улгайган апаны буга айтпай, дагы толук чогултуп, ошо операцияга керектей эле турган каражатты чогултуп алсак жакшы болмок. Бул айыга турган оору экен. Буга чейин ошол операциядан кийин, ошондой дарылануудан кийин айыгып кеткен учурлар бар экенин айтып, башкалар дагы жазып жатышат. Биздин биринчи чыгарган видеобуз 870.000 просмотр болуптур. Бул ушунча адам көрдү дегенди түшүндүрөт. Баарыңыздарды ушу орозо күнүндө орозо битирип бере электер болсо, ушундай чыныгы муктаждарга берсеңиздер деп суранат элек. Анан эми өзүнүн балдары мынча каражатты таба албай жатыптыр. Анткени анын күнүмдүк дарыларына дагы жакшы эле бир сумма кетип турат экен. Алар ошо балдарын тапкан каражаттары ошо күнүмдүк дарыларын алып бергенге гана жетет экен. Андыктан баарыңыздардан суранабыз, ушул апага жардам берип, айыгып кетишине себепчи бололу.